Депутатыбыз Нурбаев Абдулвахап Мамадрасуловичте сөз. Рахмат. Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, өкмөттүн негизги милдети бул бюджет аткаруу. Сиз мына тарыхта эң көп иштеген премьер катары калып атасыз, бирок ошону менен бирге эле бюджетти аткарбаган премьер-министр катары калып атасыз да. Өзүңүздүн жеке жоопкерчилигиңиз кандай бюджет аткарылбашында? Бюджет аткарбаган өзүнүн жүйөлүү себептери бар. Мыйзам боюнча каралган ал. Бул эми биздин эле тарыхта мен эле эмес. Мен өзүм өкмөт мүчөсү болуп көпкө чейин иштегем. Мен далай башыман өткөргөм. Сиз эми статистиканы карасаңыз, кандай өзгөрүүлөр болгон, ким качан аткарган. Менен башкаларга неме этпей коеюн. Бирок аткарылган фактылар боюнча ошол өзүбүздүн аргументтерибиз бар. Аны бюджетти коргоп атканда бюджет мыйзамын алып келгенде жооп берем го дейм. Сиздин күнөөңүз барбы жокпу ушул бюджет 2 жылдан бери аткарылбай атканына? Жетишпеген жактары бар, бирок объективдүү себептер менен да. Жетишпеген эмне, объективдүүсү эмне? Жетишпеген жактары ошол жердеги ар бир участоктор ошол салык кызматында, бажы кызматында жана башка киреше тармагында иштеген кызматкерлердин кээ бирлеринин милдетин тагатып карагандыгында. Аларга эмне жоопкерчилик тартты алар анда? Кызматтан кетишти. Ким кетти? Былтыркы жылдарда айтсак, азыр мен салык кызматына берейин. Райондун кайсы жетекчилери кеткен? Жоган, кереги жоган. Значит, чоң жетекчилерден ким кетирдиңиз бюджет аткарбадыңар деп? Өкмөт мүчөлөрүнө. Өткөндө алмашты го салык кызматынын жетекчиси. А бул салык кызматынын жетекчиси келгенден бюджет тола баштадыбы? Жылыштар бар, бирок эми экономикалык акыбалга карата, региондо болуп аткан финансылык кризиске карата мындай кемчиликтер бар. Бирок негизи сиздин өкмөтүңүз негизги болгон мыйзам бюджетти аткарган жоксуңуз да. Сиз канчалык деңгээлде күнөөлүүсүңүз ушул жерде? Азыр мындайда 167 миллиард сомго киреше бөлүгүн аткарып, былтыркыга салыштырмалуу 15 миллиард сомдон ашык аткарган, республикалык бюджеттен 13 миллиардка ашык аткарган, 9,6%га көбүрөөк аткарган, бул жакшы көрсөтүч. Бардык нерсе идеальный айткандай боло берсе, анда экономикада проблема болбойт эле, туурабы? Бирок ал мыйзам да, силер мыйзамды аткарышыңар керек да. Мыйзамды да жөлүү себептер менен, эгерде субъектлерден, экономиканын тармактарынан кризистик бир нерселер болсо, же банкротство болсо, жоюлуп кетсе, алардын баары тең ошол планга кирген да. Силер инвестициялык шартты түзүп бере алган жоксуңар. Эң чоң күнөөңөр ошо болду. Экономикага эркиндик бере алган жоксуңар, кичи жана орто бизнеске эркиндик бере албадыңар. Укук коргоо органдары, текшерүү органдары менен кыйнап жаптыңар. Жунданы бир налог инспектор барып текшерип, 1,5 ай, 1 жыл канча жабылып турду, 1,5 миллиард акча түшпөй калды. Чынбы ушул? Жунда боюнча 15-жылдан бери келаткан тарых. Жок. Налог инспекция барып 160 миллион штраф салып, алар спорлошуп иштебей 1,5 миллиард сом түшпөй калды өздөрү айтат. Ошол 15-жылы салынган штраф да. А ошону сиз оңдоп койсоңуз болбой эле. Ал жерде соттук процесстер бар. Оңдогон үчүн азыр иштеп баштады. Нарында бир ишкер бут кийим чыгарган ишкана ачып, барып аны камап, укук коргоонун текшерип, жаап кетип калды. Билем аны. Сиздин убактыңызда болду ушуларчы? Жок, менин убактымда болгон жок. Ал 16-жылы болгон. Сиз алып кала албадыңыз да ушуларды? Ал жерде мыйзам бузуулар болгон. Экинчиден инвестор кеткен. Инвесторду азыр чакырып атабыз, келсе иштейт. Инвестор силерден кетип калды да, силерге ишенбейт.